Көтеріле тұрсыған санағында. Ақпайла көтерілістер көтере тұрам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, siz mene 18. 19 oldu. Bakın Göreli. Sarpaşa 15 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 doğuşuna Kazakbayev Bakmurat Akevüz delegat болып saylandı. 15 doğuşmene Sarpaşa Kursant rezervde oldu. Бардым ата ийгилик каалайм, биринчи жакшылык каалайм. Анан кийин бизде бир эле делегат боролор бир барып катышып сүйлөп коюш эмес. Ошол делегатты колдоп, жаштар да колдоп, карлар да колдоп сүйлөсөк болот эле. Менин биринчи эле программам өзүм делегат катары таза суу, анан мына жерде Талас Мурас мектеби бар. Ушуну анан кийин биздин айылда кээ бир чиновниктердин мыйзамсыз иштери боюнча ушу 3 менен өзүмдүн силерге койгон предложением бар. Ошондо кимдин кандай сөздөрү бар билбейм. Жалпы республикага тиешелүү вопросторду көтөрүлсө, ошол вопростор гана анан жана микрофонго доступ берилет да. Ал вопростор мен мисалы туура эле көрүп атам, жер боюнча ал вопрос туура. Бирок бир эле Бак Аята айылында жерибиз биздин ушинтип 1-2 киши алып коюптур дебестен жалпы республикада мыйзамды өзгөртүү киргизгенге же болбосо кандайдыр бир мындай сунуштар бериш керек. Таза суу программасын жалпы республикага жайылтып мындай райондуу центрлерге бизге ала албай атпайбы Бак Аята Аристен канча жылдан бери могу тегеректи айылдар бүттүгүнө таза суу киргенде бир эле Бак Аята бербейт. Ошол райондуу центрлерди статусун өзгөртүп таза суу программасына киргизип берүү деген бул жалпы Кыргызстанды касация этет. Ушундай маселелерди көтөрүш керек да. Анан биз азыр берде Бак Аятага мектеп керек, садик керек десек болду, калып кеттик аны. Кагаз маселеси, анан саат маселеси болуп атат. Ырашчылык билдирем баарыбыздарга. Эми ошол жакка мисалы Бишкекке делегат болуп аткандан кийин бул ар бир айыл өкмөттөн бирден делегат шайлап атат. Эми ушул бир делегат ошол жакка барып, анан кийин ушу айылдын көйгөйүн чечилбеген маселелерин чечпесек, анда ал жакка жөнүндө делегат болуп барып, жөнүндө бир чоңдордун мисалы кызматкерлердин көмөшүнө гүл таткан эмне кереги бар? Ушул кезге чейин мынакей ошол кошомат менен жалаң кошомат менен өнүкпөй өспөй келгенибиз ушул болду мынакей. Бүгүнкү күндө биздин өбүстүн айылыбыздагы чоң көйгөйүбүздү чечип албасак, бизди ким келип чечип берет? Садыр Жаппар ушул жерге бизге чечип береби? Бизди ошол жакка чакырып атат, келип көйгөйүңөрдү айткыла. Көйгөйүңөрдү биз чечип берели деп. А биз көйгөйүбүздү айтпай жашынып анан кийин республикада бизде баары жакшы деп отурсак, эч убакта өнүкпөйбүз. Мына ушул кезге чейин биздин жаштарыбыз айылга чейин үлүштерин ала албаган жарандарыбыз бар. Жаштарыбыздын участок ала албай, тамыз ала албай, көрүнгөн үйлөрдө квартира жүргөндө канын көп. Участоктор жок тамыз алганга канча деген үй бүлө сыртка чыгып кетип атат. Тамыз ала алышпай мынакей кыйналгандан. Ошо загылчылык болгондо. Эптеп акча таап келип иштеп, анан келип тамак алып же участок алалы деп. А бизде бул жерде жаштарга деп турган участокту мына колхоз совхоздор бөлүнгөн убакта колунда барлары эле бөлүп алышыптыр. Мен ушул боюнча мынакей канча жылдан бери райкомдо жекебизге барбаган жерибиз калган жок. Телефонунда көрүп аткандарсыңар барбы? Барбаган жерибиз калган жок. Бирок мынакей 9 жыл деген мөөнөт өткүздүк. Мен 2012 жылы депутат болуп келгенде ошол жер комитетте болуп, ошондо ушул маселе менен аралашкам. Эми Кудай буйруса мына ошонун баары чечиле турган болуп, ачыгына чыгып, Кудай кааласа далилдеп бердик анын баарын. Картада гипражмен келген карта мынакей далилденди. Ал картада Корожаев облусунун жери, жаштар ала турган жерлер бар деп чыкты. Биздин аким Алтынбай Юмаров деген ага көз чумуп мынакей жаштарга ошону чечип бербестен жашы жаап келди кайра. Ошол коррупционерлерге кошумча болуп келди. Эми өзү эмне кылды? Аким деген ушундай болобу? Муну кабинетине келип туалет салып алыптыр, подвалга чөтөн кылыптыр. Бул туура эмес. Элдин көйгөйүн, өбүстүн жаштардын көйгөйүн ойлошубуз керек. Ошону көтөрүп чыгабы, ошону алып чыгабы. Айылда бизде биринчи ошону чечип алсак, анан кийин калган республиканын деңгээлиндеги иштер өзүнө өзү чечиле берет алар. Ошондой чоң рахмат. Урматтуу айылдаштар, урматтуу туугандар,
тартыктуу кишини шайлап алдыңыздар. Шайлап алдык тартыктуу кишини. Бул киши өзүнүн эле оюн эмес, сиздердин оюңуздарга жетип барат деп ишенебиз. Азыр Бакырын аке, курсант өкмөттүк анкета толтуруп болгон, мени сүрөткө түшүп коңор, анын бардыгын комиссия көтөрөт, биз төлөйбүз. Чоң рахмат келип бергениңиздерге.